Allah Taala özü adilettүү, booruker, insandı ökümü menen bu dünyaga jaratkan. Özü жалгыз, бирок өзүнөн башканы бардыгын жуп-жуп кылып жараткан. Эркек, аял, караңгы, жарык, ысык, суук дегендей, өлүм, жашоо, жер, асман, бул дүйнө, о дүйнө, бейиш, дозок. İnsandın bu dünyada jaralуусу өтө маанилүү, жашоосу өтө маанилүү. Себеби эртеге кыямат күнү яума ятадаккарул инсану ма саа. İnsan bu dünyada кылган ишин бардыгын эстейт. Бардык канча жакшы иш кылган болсо, жаман иш кылган болсо, ошонун баарын эстейт. Ошон үчүн bu dünyada Allah Taala берген сиздерге, биздерге мүмкүнчүлүк, неаматтарды жакшылыкка иштетсин деп берген. Мейлі ал ден соолук болсун, мейлі ал байлык болсун. Allah Taala bunu жакшы нерсеге иштетсин, өзүнүн пайдасына иштетсин. Dünyada дагы, ахиретте дагы пайдасы тие тургандай. Бирок бүгүн бизде бир чоң кемчилдик бар да, ар бир үй бүлөдө. Кандай кемчилдик? Бүгүн бейиш тозок тууралуу үйдө сүйлөшпөй калдык. Адал арам боюнча сүйлөшпөй калдык. Сооп күнөө боюнча сүйлөшпөй калдык. Күн тартибинде мындай жок да бизде таптакыр. Мүмкүн кээ бир үй бүлөдө бир жылда деле жок болчу. Бир жылда бир жолда сүйлөшүү жок да. Кээ бир үй бүлөдө мүмкүн айында деле жок. Кээ бирде совсем жок болчу. Демек, Allah Subhanahu wa Ta'ala adam balasını жаратып, şu adam balasının paydası üçün, baktısı üçün peygamberleri жиберип, bu adamın sezim organından жогорку akıl, akıldan жогору vahiy. Vahiy деген Kudaylıkka varlar. Anı peygamberler alıp kelgen. Alar en akıllı, en taza, en baktılı, en boğruker insanlar Allah Taala öz tandagan. Oşolor gelip aytıp berdi, mına al adal, bul aram, bul soğuk, bul günö. Sizler paydalуу жашагыла, берекелүү жашагыla, ахиреттиңерди куруп жашагыla деп. Hazret Osman razıyallahu anhu айтат эле адамдарга. 12 жыл халифа болгон. Не дейт эле? Эй адамдар, İnna Allaha innama a'taakum dunya litatlubu bihal al-akhirah. Allah Taala sizlerge dünyonu berdi. Ahiretinizi kuruu üçün, ahiretinizi talap kılуу üçün berdi. Bu baylık arkılуу sizler ahiretinizi kurugula. Bu dünyaga tayanıp, meyil olup, azgırılıp, al üçün bergen emes. Dünyonu Allah Taala berdi, ahiretinizi kuruu üçün berdi. Jaşoonu berdi, oturumduk jaşoo, barız bilebiz. Tübölüktü ahiretinizde kuruş üçün dedi. Şunun için inşallah ahirette kuru daima göz aldığımızda olsun. Ahirette kuru daima göz aldığımızda olsun. Her bir jakşı işimiz bizdi kütüp alar. Şunun için Hazreti Osman razıyallahu anh'ın sözü var. Ma min amilin ya'malu amalan illa kasahullahu rida'a amali. Qanday gana amal kılıçı amal kılmasın, Allah oşol amalının giyimin ağa söz giygizet dedi. Jakşı amalının giyimi dağı var, jaman amaldın da giyimi var. Baktılуу giyimin giygizet, baktısız giyimin giygizet. Rahat jetkire turgan giyim giygizet, azap bere turgan giyim giygizet. Bir urmattуу giyim giygizet, korduk giyimin giygizet. Her bir amaldın özünün giyimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat ko, kimde kim Kur'an jattasa, Kur'andağı içindeki amal kılsa,
Allah Taala oşon urmatı üçün ata enesine beyişten giyim giygizedi eкен. Beyişten giyim giygizеткен, al giyimdin bası бүткүл dünyadagi bardıq baylık barabar emes eкен. Bir rivayatta gelet ata enesine tac giygizетти. Tac, padişahın tacı болады. Al korona, ушундай тач, анын нуру жарыктыгы мына күндүн нурунан да жарык дейт. Эгерде ошол күн силердин үйүңөрдө болсо, ушунча узактанга ушунча жарык берип атат, ушунча нур. Эгерде үйүбүзгө келсе канча жарык? Ошондон дагы жарыгыраак корона тач кийгизет экен. Ата-энеси айтат экен: "Я Аллах, бул сый урмат не себептен? Силердин балаңар Куранды окуду эле, жаттады эле, амал кылды эле. Ошонун урматына мына силерге ушундай бет тартылганды" дейт. Ушунун амалынын таасири бул. Эми пайгамбарыбыз суроо берип атат. Өзүңөр ойлонуп көрүлөчү, жооп бергилечи. Өзү Куран окуп, жаттап, амал кылганга Алла кандай мамиле кылат эми ага? Ушунун ата-энесине ушундай урмат сый көрсөтүп атат. Баланын мээнетинен ата-энесине ушундай Алла Таала урмат сый көрсөтүп атат. Суктана турган. Баланын өзүнө Алла кандай мамиле кылат эми? Алла шафаатка уруксат берет экен. Куран жаттаганбы? Машаалла. Өзүңүн туугандарыңан кими күнөөсүнүн көбүнүн себебинен дозокко чечим чыгып калган, ошолорду танда дагы 10 бейишке алып кирип кете бер дейт. Ошондуктан алымдар айтышат, эгерде өзүңүз кары болбосоңуз дагы балдарыңызды кары кылыңыз, болбосо абаларыңыздын, тайкелериңиз, бөлөлөрүңүз болбоду дегенде да кайсы ким болбосун, машаалла, бирок Куран жаттаганга көмөктөшүп койсоңуз эртеге ажап эмес. Биз кичине окуп калганда ала кетсе, бирок Куранды жөн эле жаттап коюу жетишпейт. Куранды Алла субханаху ва таала берген амал кылыш үчүн. Андыктан хадисте келет: Куран эртеге сенин пайдаңа же сенин зыяныңа худжат болот. Эгерде Куранга лайыктуу амал кылса сенин пайдаң үчүн, Куранга лайыктуу амал кылбаса, Кудай сактасын анын каршысына, зыянына. Ошон үчүн иншалла баарыбыз убакыттарды текке кетирбей, бардык илим Курандын ичинде, бардык бакыт Курандын ичинде, бардык оңолуу Курандын ичинде, бардык акыйкат Курандын ичинде, бардык адилеттүүлүк Курандын ичинде, бардык чындык Курандын ичинде, бардык шифа Курандын ичинде, бардык ийгилик, бакыт Курандын ичинде. Куран менен дос болойлу. Куранга убакыт бөлөйлү. Куран менен жакындагандай бенде Алла Таалага башка нерсе менен андай жакындай албайт. Курандай шафаат эртеге бир дагы периште, бир дагы пайгамбар кыла албайт. Hazret Osman razıyallahu anh aytkan: "Law taharat qulubukum ma shabi'at min kalamillah." Эгерде силердин жүрөгүңөр таза болгондо, Алла Тааланын сөзүнөн жүрөгүңөр эч качан тоймок эместир. Курандан эч качан тоймок эмес. Куран-ы Каримде ушунда Алла субханаху ва таала жүрөктүн азыгы кылып берди, жүрөктүн шифасы кылып берди, жүрөктүн нуру, чырайы кылып берди. Биз Куранга убакыт бөлөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл мынакей Куран-ы Каримди толук жеткирди. Сахабалар ошо менен урматтапты. Андан бери канча инсан келсе, Куран-ы Каримге амал кылып урматтапты. Аракет кылайлы баарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин ибадат менен чектелген эмес. Алып келген дининде тамашалашуу дагы бар эле, сырдашуу дагы бар эле, көңүл көтөрүү дагы бар эле.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem to'liq jashonun taza to'g'ri erejasini olib bergan.